Бардыңарға ассаламу алейкум. Анда эмесе DJI Osmo Pocket 3 деген девайсыбызга биринчи видеобуз. Эми мындан ары влогдор дагы да көбөйөт. Азыркы биринчи видеону немен баштагым келип атат? Выручка менен баштагым келип атат. Баарына интересный болгон акча менен баштагым келип атат. Money. Ушул Айлендтан канча выручка жасайбыз күнүгө? В целом мурунку сезонда канча выручка жасаганбыз? Канчасы болсо чистый прибыль. Вот ошону айтып бергим келип атат. Жана жөн эле мынтип айтып берип койбой эле жакшы бир приемдор менен бөлүшкүм келип атат да. Бизнесмендерге же бизнес баштайм дегендерге пайдалуу болот деп ишенем. Анткени биздин YouTube'убуз, Instagram'ыбыз в первую очередь пайда жөнүндө. Выручканы айтып кетейин. Выручка азыркы учурда саат 7 болду, апрелдин ортосу, сезон конкретно баштала элек, май менен башталат да. Уже элдер көп көрдүңөр да, полный посадка, очередьте турат. Бул жакшы показатель. В среднем 180 миң сом күндүгө касса болуп жатат. 110 миң, 100 миңден баштап 240, 250 миңге чейин. В среднем 180 миң сом деп алып жатабыз да. Еще сезон баштала элек. Мурунку жылы 20 миллиондон ашык выручка жасаганбыз. Бул выручка жөн эле кассабыз. Чистый прибыль эмес. Чистый прибыль болсо, до 30% деп эсептесеңер болот да, ошо от выручки. Биякта көп эмелерге кетет бизге. Ингредиенттерге Италиядан заказ бергенге, көп персоналга, цехке өзүбүз жасайбыз полностью мороженыйды. Арендага, короче, көп нерсе кеткен үчүн в целом баардык нерсе чистый прибыль эмес. И дагы нерсени учитывать этип коюш керек, мороженое өзү сезонный. 6-7 ай иштей турган бир бизнес да. В целом, азыркы учурда чоң бир задача турат. Ошол 180 миң болуп жаткан кассаны минимум 200 миң, 300 миң, в идеале 400-500 миңге чейин күнүгө кассаны көбөйтүш керек. Айына 15 миллион сомго чейин выручка жасаганга ошону кантип кылабыз деген бир задача турат да. В целом, кыйын задача турат. Вот. Ошону бир эле волшебный решение менен чечилбейт. Допустим, замактын ичин сыртын украшать этип койдук, всё, замак выручка 2 эсе көбөйүп кетти. Ар бир кичинекей ходдор кичинекей прибыль берет да. Вот ошентип совокупности чогултканда бир чоң бир выручкага жетебиз деп ишенем. Азыркы учурда бир чоң бир проблема турат, сразу бөлүшүп кетейин. Менюну чоңойткубуз келип атат. Бар боюнча жакшы улучшать эткибиз келип атат. Күчтүү бармен керек болот. Bubble tea кошкубуз келип атат. Былтыр бар эле аутсорс болчу. Ал менен 50/50 иштечик. Биз bubble tea эмес болчу да. Bubble tea да өзүбүз жакшы bubble tea билген адам бар болсо, вот bubble tea дагы кошоюн деп жатырык. Сонун анан бияка келсек, дагы меню боюнча көп нерсени доработка кылыш керек. Көп идеялар бар, кошо турган. Трафик көп, көрүп атасыңар да. Бирок бизде азыр вафельный мороженое менен эле шариковый мороженое бар да, всё. А берден биз дополнительный ушундай мировой мороженыйлардын брендтерин кошсок, мировой вкусностьтарды кошсок, Инстаграмда, ТикТокто тренд болуп аткан нерселерди кошсок, дагы да көбүрөөк выручка болот да. Анткени средний чек чоңураак болот. Ошону болсо, кошконго күчтүү технолог мороженый керек болот, и кондитер күчтүү керек болот. Ошону алабыз. Ошондо четинен дагы кошсок болот вкустарды. Средний чекти көбөйтөт, то есть биздин выручкабызды көбөйтөт. Бир влиять эткен ошол нерсе. Экинчи влиять эткен нерсе могул жерде посадочный места болуп турат. Билесиңер, мурун бир видео тарткан болчумун. Анда посадочный места жок болчу. Анда болсо адамдар мындай келип туруп алып жеп кетип калчу да. Ошондо алып жеп кетип калганда средний чеги азыраак болчу. Посадочный места болгондо алып жейт, так, ичкенге бирдем салсам экен. Дагы дополнительно бирдем салсам экен деп отуруп берет. Ошондо средний чек дагы да көбөйөт да. Ушу посадочный места азыркы учурда где-то бир 60-50 посадочный места бар. Ошол жакшы выручкага плюс берген былтыр. Азыр болсо дагы да көбөйтөйүн деп атат. Плюс атмосфераны да кошуш керек болуп жатат да. Ынтымак парк, молодой парк болгон үчүн бул жерде жарыкта саат 5-6ларга чейин адамдар жүрбөйт. Анткени көлөкө жок. Вот. Көлөкө жок. Көлөкө болуш үчүн элдер 5-6да да келиш үчүн бизге дагы зонтиктерди же көлөкө боло турган нерселерди кошуш керек болуп атат. Азыркы учурда в целом келдик. Анан дальше кете берсек, ушундай майда чүйдө көп нерселер бар. Дагы мотип келгенде бир нерсе бар да. Мына могул менюларды былтыр кошконбуз, бирок бул менюлар вообще мындай айтканда ойдогудай болбой калды да. Менюлар эмне үчүн керек? Менюлар эмне үчүн керек? Адамдар очередьке келе электе уже заранее алыстан көрүп, тандап билип коюш керек да. Анан очередьке келгенде, кассага келгенде анан кийин мун тандайм дебеш үчүн заранее меню информативный болуш керек. Могул жерге келсек. Менюну көрүп аткандай. Меню доработка кылыш керек. Менюнун баарын алабыз. Меню жакшыраак кылабыз. Быйыл болсо экран коюп туруп, экранды болсо сенсордуу кылып, KFC'дей кылып,
мындай тандаса ошол жерден эле сразу тандай тургандай кылабыз. Ошондой цель турат. Плюс мына бул жерде окошкада бар турат. Барды дагы улучшать этиш керек. Намного лучше кылыш керек. Бабылчы кошсок, барды дагы улучшать этсек, напитоктор да көбөйөт. Анан кассага келсек, ол жерден көрсөтүп кетейин алыстан. Ол жерден көрсөк, мурун бүт касса выдача дагы ортоңку жерде болчу. Толпа болсо көбөйүп кетчү дагы. Мындай адам уже алгысы келбейт, алыстан кетип баратканчы, и так очередь көп, зачем деп туруп, ошону болсо биз дагы жакшыраак структура коюш керек болду. Азыр только касса ортодо болот. Выдачаны болсо наркы бетке жылдырдык. Аны дагы жакшыраак система катары киргизиш керек да. В целом. Анан карап турсаңар, мына экрандардагы да менюлар анча эмес көрүнүп турат. Ошондагы иштебей да жатат да. Негизи дагы улучшать этиш керек в целом. Анан по чуть-чуть негизи сыртында косметика боюнча да кылып жатабыз. Витке. Могул бүт жаңы бир технологияны көрүп атак. Эдил деген жакшы скульптор балдар жасап атат. Типа макияж кылып жасап атак да замактын виттеринче. Кийинки замакка ушул технологияны колдонобуз. Ошондой эле в будущем ушул жерге мэппинг деген бир эме бар. Шоулорду кылабыз да. Короче, эме мондай эки четтен чоң проекторлор берет, анан могул замак туруп полностью ледяной болуп калат. Огненный болуп калат. Астында шоулорду курганга сонун бир сцена сыяктуу болуп калат да. Мисалы кетер эле бул на будущее кыла турган нерселер. Анан мына вот мороженалар дагы улучшать этиш керек болот. Ошо азыркы учурда мороженалар турат. Бул итальянский технология. Итальянский технологиядан ингредиенттер калбай калып атат да, күтүп калып атат. Азыркы учурда, короче, ушул технологияны дакытса доработка кылсак, буну не только замактан, бул ресторан, кафелерге да сатсак болот. Килограммовый болуп, кийин упакованный мороженое кылып сатсак болот. Артына кетели, аркасы болсо бир аз кирирээк болуп калышы мүмкүн. Процесс кезинде жүрөбүз. Mi amor. Чепчикти берде бар. Чепчик обязательно. Бизде всегда бар, бул видеодо эле эмес. В целом кел ичине киргенде мен эмнени внимание обращать этейин сразу эле. Биз бул жерден кыска убакытта замакка ынтымак парк өзү саат 6-дан баштап бир 11-лерге чейин келет. Ошо кыска убакыттын ичинде көп адамды обслуживать эткенге курулган система куруш керек болчу да. Вот в первую очередь план ошондой болчу да. Ал үчүн бизге эмне керек болчу? Конвейерный система керек болчу. Конвейерный система деген кандай десеңер, ар бир адам бир эле ишти кылса, допустим, бирөө только мороженое салат, бирөө только вафли бышырат, бирөө только украшать этет да. Ошондой кылып кылсак, скорость көбөйдү да, бирок до конца недоработанный технология пока. В целом ушул жакты быйыл улучшать этиш керек. Жана айтып аткандай эле, Аська мына өзү бияктын управляющий. Аська, всем привет. Бул жакта дубайский шоколадта сатылып атат, өзүңөр көргөндөй эле. Сегодня уже второй день. Да. Бул обязательно кошо турган нерсе. Биздин фирменный рожоктор, упаковкалар дагы заказ берип туруп кошуш керек. Могу, допустим, Айленд бул дополнительная реклама да. Ошондо вафли деп атсак, допустим, бул жерде вафли турат го. Ушул жерге Айлендтин өзүнүн полностью брендированный брендбук менен жасалган упаковкалар болуш керек. Бул дополнительный дагы реклама болот. Вот, азыр бул жерде только вафлилер жазылат. Бир адам вафли жасайт, бир адам только нарезка кылат, бир адам только шарик салат, бир адам только касса, бир адам выдача. В целом ушундай конвейерный система койгонго аракет кылып атканбыз, бирок өзүңөр көрүп тургандай пустой место көп. Бул жер тим эле деп кайнаш керек да. 10-15 киши жөн эле иштеш керек да. Ал үчүн көбүрөөк продукция болуш керек. Дагы бир жолу айтып кетейин, күчтүү мороженое боюнча технологдор болсо, айткыла сонун идеялар бар. Ошону киргизебиз, ошондон кондитерка боюнча дагы күчтүү адамдар болсо, мировой трендте болуп аткан нерселерди киргизебиз да. Негизи Айлендтин идеясы баштан баштап кандай болчу? Мировой самый вкусный мороженаларды, сладостьтерди ушул жерге алып келебиз да. Замак бул жакшы бир упаковка болсо, ичинде сонун бир продукттар керек болчу да, эрдер тарта турган. А бул азыркы учурда көп ишти кылыш керек. Кыйын бир ситуация болуп атат. Выручка болот сонун, бирок буну эки эсе көп кылса болот да. Күнүгө 400 000, 500 000 касса жасаса болот. Бул жер болсо бар. Кантип жетебиз деген суроо болуп атат. Дагы айтып бере турган нерсе бар. Негизи азыркы только сезон башталып жатат. Техническое открытие десем болот. Көп нерсени еще доработаем. Бир айдын ичинде көп нерсени дагы ишке ашырып киргизсек болот деп ойлойм. В целом дагы бир видео тартам, буюрса. 180 000 күнүгө эмес,
күнүгө 400 000 касса жасалыппы деп туруп ошол бир моментке келебиз да. Если ушундай жасалсак, анда биз красавчик болобуз. Вот команда баардык красавчик болот. Ошо бүгүн канчанчы апрель? Апрелдин ортосу деп айлы берели. Майдын 15-теринде буюрса системаны идеалга келтиребиз, буюрса 1 айдын ичинде биздин убакыт бар, командага конкретный задача турат. Көп нерселерди да кошобуз. В целом мына дагы бир мону көрүп туруп жүрөгүм ооруй берет да. Бул Carpigiani деген аппарат $10 000 $8 000 аппарат да. Бул сонун софт мороженое, мягкий мороженое жасай турган аппарат да. Бирок биз буну чыгара албай жаткан, анткени эмне убакыт жок. Ошон технологияны доработка кылып чыгарган. Ошондой эле бул турецкий мороженый аппарат турат, көрүңөр да. Буну да атайын Турциядан барып алып келдиргенбиз. Бүт технологиясы менен кошо. Буну дагы до конца доработка кылганга убакыт жок, күчтүү адамдар жок болуп атат да. В целом негизи жумуш аябай көп. Конечно, выручка болуп атат. Выручкага бирок мынтип алдам калбаш керек да. Көп нерсени доработка кылып, чоң мировой бренд кылып туруп чыгарсак болот. Мындай концепция менен мен негизи көп жака эле барып келдим, бирок Инстаграмда да, ТикТокто да мындай концепция менен заведенияларды көрө элекмин. Ошентип жакшы масштабка чыгарып, анан эме кылсак болот. Франшизага сатсак болот. Наза элдер очередь турат, бир эле касса турат, допустим, 3 касса турса, бат эле бул нерсени ишке ашырып койсо болмок да. В целом адамдар очередке турганда жаман көрөт, допустим, мен помню да. Негизи быйылкыга чоң задача турат. Не задача турат? Ошо Айлендтин кичинекей бир точканы, по сути бир кичинекей точка болуп турат да. Ошону идеал системага отургузуп, анан кийин экинчи, үчүнчү точка ачып, анан чоң бир Disneyland Island сыяктуу болуп ачканга бир задача турат буюрса. Island жөнүндө шашпай дагы айтып берем негизи. Анан мо кассовый системасын дагы өзгөртүп атак. Аны да кийин айтып берем да. Тоже KFC-никиндей кылабыз да. Бүт нерсени процессте көрүп турса болот.